ВИЧ адамдын иммундук системасын жабыркалата турган вирус болуп эсептелинет. ВИЧ спид стадиясы бул ВИЧ инфекциясынын акыркы стадиясы болот. ВИЧ инфекциясы 3 жол аркылуу жугат, жыныстык жол аркылуу жугат, кан аркылуу жугушу мүмкүн, парентералдык. Үчүнчү, энеден балага боюнда бар кезинде төрөт учурунда эмизген убакта жугуп калыш ыктымалдуулугу бар. Азыркы учурда дүйнө боюнча дүйнө эли күрөшүп жаткан бул вирус ВИЧ инфекциясы болуп эсептелинет. Анын ичинен Кыргызстанда 15.391 жаранда ВИЧ инфекциясы катталса, Кыргыз Республикасынын жарандарында 14.477 жаранда ВИЧ инфекциясы бар. Баткен область бизде 386 жаранда ВИЧ инфекциясы катталган азыркы күндө. Бул оору алдын алууга жана көзөмөлдөөгө боло турган оору. Ооруну аныктоонун бир эле жолу бар. Ал тест тапшыруу аркылуу гана аныктайбыз ВИЧ инфекциясы бар экенин. Адамдар өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, жылына бир жолу сөзсүз түрдө тест тапшырып, ден соолугуна кам көрүп, текшерип туруш керек.